Бизге жүрөктү Аллах субхана тааля таптаза боюнча берген. Эгерде биз кыпындай эле күнөө кыла турган болсок, жүрөккө кара чекитти пайда кылат. Канчалык көп күнөө кыла турган болсок, жүрөктөгү кара чекиттер көбөйүп, капкара болуп, жүрөгүбүз күнөөгө толуп калат. Дубаларыбыздын кабыл болбой жаткандыгынын бирден бир себеби күнөөлөрүбүздүн көптүгүнөн болот. Биз пенделер күнөөкөр, адашуучу, өзүбүзгө өзүбүз зулум кылуучуларданбыз. Күнүнө биз билип билбей күнөөлөрдү кылып алабыз. Кулагыбыз менен туура эмес нерселерди угуп, тилибиз менен гыйбат кылып, көзүбүз менен туура эмес нерселерди көрүп, жада калса ботубуз менен туура эмес жактарга барып дагы билип билбей күнөөлөрдү кылып алабыз. Ошол жүрөктөгү күнөөлөрдү тазалоо үчүн биз истигфар айтабыз. Истигфар бул чын жүрөгүбүздөн Аллахтан кечирим сурайбыз. Кылган күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, тооба кылабыз. Күнүнө эртең менен жана кечинде 100 жолудан астагфируллах ва атуби илейх деп айтабыз. Истигфарды адатка айлантып, тилибизди истигфар менен нымдап жүрүүгө чакырамын. Видео пайдалуу болсо, ак жүрөк жөнү кызартып, жакыныңыз менен бөлүшүп кеткенди унутпаңыз. Бизге жүрөктү Аллах субхана тааля таптаза боюнча берген. Эгерде биз кыпындай эле күнөө кыла турган болсок, жүрөккө кара чекитти пайда кылат. Канчалык көп күнөө кыла турган болсок, жүрөктөгү кара чекиттер көбөйүп, капкара болуп, жүрөгүбүз күнөөгө толуп калат. Дубаларыбыздын кабыл болбой жаткандыгынын бирден бир себеби күнөөлөрүбүздүн көптүгүнөн болот. Биз пенделер күнөөкөр, адашуучу, өзүбүзгө өзүбүз зулум кылуучуларданбыз. Күнүнө биз билип билбей күнөөлөрдү кылып алабыз. Кулагыбыз менен туура эмес нерселерди угуп, тилибиз менен гыйбат кылып, көзүбүз менен туура эмес нерселерди көрүп, жада калса ботубуз менен туура эмес жактарга барып дагы билип билбей күнөөлөрдү кылып алабыз. Ошол жүрөктөгү күнөөлөрдү тазалоо үчүн биз истигфар айтабыз. Истигфар бул чын жүрөгүбүздөн Аллахтан кечирим сурайбыз. Кылган күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, тооба кылабыз. Күнүнө эртең менен жана кечинде 100 жолудан астагфируллах ва атуби илейх деп айтабыз. Истигфарды адатка айлантып, тилибизди истигфар менен нымдап жүрүүгө чакырамын. Видео пайдалуу болсо, ак жүрөк жөнү кызартып, жакыныңыз менен бөлүшүп кеткенди унутпаңыз.